Канышкы айыл өкмөтүндө багылган 31 бугу маралдар табиятка кое берилди. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Буларды чыгарганда эми кайсы жайыттарга чыгарышат? Оттоолор кара түшүп турат да кечинде. Ачып коюш. Азыр бизге ошо Индир академиясы орто суу болуп атат да бул. Абын сүйүшү. Булар канча жаштыкта? 21 жаштарга алып келгенбиз. Анан эми чоңойот да, мына мүйүсү көзү 2 жашка чыккандар 2 ача болот экен. Анан бирден ача кошулуп турат экен да. Канчасы эркек, канчасы ургач? 10 эркек алып келгенбиз. Калгандары ургач. Бугулар ушул жылдын башында Орусиядан асыл тукум чарбадан алынып келинген. Алар Канышкы айыл өкмөтүндөгү атайын чарбада багылып жаткан. Быйыл али төлдөй элек. Булар жаш бугулар болуп эсептелинет. Быйылдан кийин буйруза төлдөгөнгө 31 дана бар. Булар азыр январдан бери ушул жерге көнүп жакшы жүрүшөт буйруза. Кароо жагы кандай болуп атат? Кароо атайын бул киши коюлган. Ушул киши өзү карайт, жем берет. Биз кыш мезгилинде жем менен камсыз кылабыз. Бугу маралдарды табиятка кое берүүнүн максаты жаратылышты коргоо, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана экологиялык тең салмактуулукту калыбына келтирүү болуп саналат. Ушуларды эми өркүндөтүп, өстүрүп, көбөйтүш боюнча чоң маселелерди жасап жергиликтүү бийлик карап атышат. Эми бул жерде бир маселе болуп атыптыр. Буларды ушул кой берсек, булар жанагы жергиликтүү биздин эчки текелери менен аргындашып кетет дагы, ошолордун эмесин бузуп коет депчи. Биз ойлойбуз, ал үчүн мына акимге, губернаторго тапшырманы берип атабыз. Буларды кайтарып караш керек. Эми бул негизинен бизди жаратылышты коргоо, ушу жан жаныбарларды көбөйтүү президентибиздин, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин тапшырмасы болуп атат. Ушул эмени үлгүнү башка райондордо алыш керек. Башка райондор, башка облустардагы ушундай биздин Кыргызстаныбыз тоолуу жер. Баардык жерде муну өстүрсө болот экен. Баардык жерде буларды көбөйтсө болот экен. Ошогон башка райондордагы, башка облустардагы ушундан үлгү алып туруп, ушул маселени колго алыш керек деп ойлоймун. Ан үчүн мына Чаткалга келип, Чаткал районунан ушул нерселерди баарын көрүп, билип, үйрөнүп кетсе болот. Биз эми азыр ушундай чечим кабыл алдык. Буларды бул жерге мына бул жерде камап олтурушат экен. Бул жерде камап олтурбастан бул жерде кой бере турган кылып туруп чечим кабыл алдык. Бирок кой бергенде жергиликтүү бийлик атайын адамдарды коюп, буларды кайтарып, биринчиден жырткычтардан кайтарыш керек. Булар ушул жерге көнүп өзүнүн бутуна туруп калгычакты. Экинчиден баягы ошо жергиликтүү эчки текелери менен биздин Кыргыздын эчки текелерин аргындашып кетпеш үчүн кайтарыш керек. Ошонун негизинде бул жерде бир топ болуп, 30 болсо, кийинки жылы тууйт, көбөйүшөт. Ушинтип отуруп бир 5-10 жылда бул жерлерде бир 100-200 ушундай 6 айдын бугулары жүрүп калса, бул эң сонун болот. Ушул таризде ушул ишти аткарып атат. Ушул Чаткал районуна жетекчилигине, Жалал Абад облусунун ошо жетекчиликтерине ушул иштери үчүн ыраазычылык билдиребиз. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион Чаткал району.